Бүгін біз постторубузду сториске койгонду үйрөнөбүз. Мисалы, мен bir пост азыр силерге сториске койгонду көрсөтөмүн. Алгач биз бул жака ылдыйдагыга кирип алабыз. Муну басканыбыздан кийин мынакей биздин постторубуз чыкты. Азыр мен силерге быйтыкчаларды колдонуу боюнча жазган постумду сториске коюп берем. Азыр биз бул самолетикти басабыз. Самолетикти басканыбызда достор, добавить публикацию в вашу историю дегенди басабыз. Муну басканыбызда достор, биздин сторисибизге жайгашат. Бул мынакей бизде квадрат болуп чыкты. Муну да бир бассаңыз, бул башкача ар кандай көрүмдүү өзгөрөт. Мынакей бул түрүнө койсоңор жакшы болот. Себеби Instagram'ды жакшы түшүнө электер муну басып көрөт. Кээ биркилер көбүнөсү Instagram түшүнбөй эле бул эмне экен деп сразу өткөзүп берет. Ошондуктан достор, биз буга жаңы пост деп туруп басып көр деп коелу. Себеби көбүнөсү билбегендер муну эмне экен деп билбей калышат. Ошон үчүн достор, мынакей басып көр. Мындан кара менен белгилеп коюш керек. Мынакей муну жаңы посту басып көр дегениңерде достор, аны басып көрүп силердин жаңы чыгарган постуңарды окушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир нерсени сториске киргизип жатканда сөзсүз түрдө басып көр, каттал, бул жерди бас деген сөздөрдү сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Анткени силердин аудиторияңарда Instagram'ды жакшы түшүнбөгөн адамдар көп болушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз ушул сөздөрдү окугандан кийин ошол нерсени жасап көрүшөт. Андан кийин силердин жасаган мээнетиңерди, жазган мээнетиңерди көрүп пайдасын алышы мүмкүн. Мынакей ваша история кетти. Менин постум сторисиме жайгашты. Мынакей достор, көрдүңүздөрбү? Муну басып көр дегенди басканда мынакей посмотреть болот. Андан кийин мынакей көрдүңүздөрбү? Ушундай болуп ачылып калат.